Assalamu alaikum туғандар, құтманды кеш. Мұнда айтқанда чұқыл қавар дейіз, қайрығы дейіз туғандар. Бүгінгі темамыз туғандар, мұна Баткен оқиғасы бойынша болмақшы. Бүгін Тәжікстан Республикасы шекара мәселесінде біз айтып отқан 4 көче бойынша болмақшы. Бұл 4 көчені бұлар өздері пиар қылып азыр. Ошо Адахан Кимсан башты күнөлүп атып, ошо 4 көчө дейм, мен ошо 4 көчөдө азыр дагы атышмай башталды. Бүгүн өзүңүздөр билесиздер, атышмай. Только грандамет, онусу, бунусу атышмай башталды. Эмне үчүн булар биздин ГКМБнын оперлери ушу чегара маселесин чечпей, бирөөлөрдүн төшөгүнө аралашат. Мисалычы, кечеле ошо Болот Назаров, Темирлаев, белки баягы ошо Темирлаевда иштеген кыздын видеосун чыгарышып, мактаныш, ошол маселени чыгар, ушу ГКМБнын баягы порно продюсер болуп калды булар ГКМБчы. Ошо эле Ташиев. Мен силерге айтып кетейин тугандар. Булар чегара маселесин никогда чече албайт тугандар. Мына бүгүнкү окуя бүгүн далилдеди дагы бир жолу. О мурдагы Баткен окуясында 44 жананын бегүнү өлдү эле, эми кече бүгүн дагы жертва бар экен. Азыр эч ким айта элек канча жертва бар экенин. Толук маалымат берилди. Мен азыр ушуну байкап отурам. Алейкум ассалам Сапарали. Азамат. Мен сиздерге айтып кетейин тугандар. Булар мээси тажрыйбасы да жок, мээси да жок. Бирөөсү түрмөдө отурган заключенный, бирөөсү психбольницада турган, учетто турган бир психбольной, мындай айтайынчы тугандар. Биз өзүбүз чыгып туруп кайтарбасак чегара маселе. Бул эки мындай сөгүнбөйүндө отуп эле эки далбан никогда иштеп тура албайт. Булардын мээси да жетпейт, анысы да эле жетпейт. Мен ачык эле айтам, булар только ошо бирөөнүн баягы төшөк маселесине эле башы жетет. Ушундай скрытый камера коюп, башка кыла турган иши жок булардынчы. Эркек экенсиң, Тажикстанга бар, Ташиев. Үкаң сөзүн укпай коюп, мандатын албай атат го. Сенин сөзүң эки кылып атат мисалы. Сенин сөзүң тажик укпайт, керек болсо мен да укпайм сенин сөзүңдү. Үкаң укпагандан сени ким угат мисалы? Эч ким укпайт. Бул боюнча тугандар. Бул чегара маселесин чечип койсо болот тугандар. Эркекче чечип койсо болот. Бул дөперастар аяктагы протокол 275 метрде Адахан Кимсанбашты 2 жума чуркатты прокуратурага. Өздөрүнүн сөздөрүнө өздөрү кайта каршы чыгат мисалы. Юридикалык күчкө эмес деп туруп, кайта прокуратура менен баягы адамды саясий куугунтук кылып атпайбы буларчы? Булардын күчү кимге жетет? Булардын күчү ушу биздин карапайым элдин балдарына жетет. Орозай Нарматова окшогон кыздарга жетет. Мандатын алып тынчы отуруп калышты. Тилекмат түрмөдө жатат. Жеңиш түрмөдө жатат. Булардын күчү ошолорго карапайым элдин балдарына жетет тугандар. Мен сиздерге айтып келгенмин. Болбойт бул акмактар деп. Мен сиздерге айттым. Булар иштеке кыла албайт, иштекени чече албайт. Булар пешка. Булардын жүрөгүндө коенек. Bunun gerek olsa bir tuğan ükası ukpaydat onu taşıyıp döperak ükası var onu şair degençi. Akasın sözünü ukpaydat maskara olu 2-3 adam dapçığı alıp miting kıldırır. Uyat da uyalmaylı. O şey çegara meselesi men çeçeçi gelgileçi bergileçi men çeçip koyun son. Men çeçeçi. Akıllar jetmese men çeçeyin anda. Çeçkindi adamlar var da çeçe durgan. Anangin айтсаң жаман көрүнөсүң. Баягы чындыкты айтып, чырылдатып айтсаң, туганыңа да жаман көрүнөсүң. Айтпайын десең, кылбай ошол ишти. Колдон келеби, чече албайбы, анда местаң бошот. Өкөтөң мыйзамсыз мисалычы. Жаның ачыйт да. Биякта биз отуруп алып Москвада кыжалат болуп Баткенде атышып атса биз унчукпай отура албайбыз да. Кандай түшүнбөгөн элбиз, тооба кылдым. Чыкчы бир эркегиң бар менен ошо Баткенге барчы ошол жерге. Ошол Баткенди коргош, ono эки далбоеп корганбайт. Бұлар өздерін қорға алсын бірінші жон екен далбайып. Чында, қолынан келбейбі, кет нақы, сені ешкім қармаған жері жоқ. Мына 2 айда үзірін көресің, 4 айда только бұлар баяғы продюсер болып бүтішті, парна продюсер деп. Жаның açıyor, любой адам жанын açıyor. Мен misal men жаным açıyor da, ona dalbayıpların başı жетпесе, ayakta adamlar ölü otsa, ayaktan grandamet atsa ne iskeyinler. Söngmöngü sögündürüyorsun, toğa kıldım. Uyalçı, Sadır Jabbar, ketip kalçı, soğan ketip kalçı. Dağı kança degen jigitler ölüp ketmez o Batken çegarasında.
Taşıyıp ketip kalçı. Oşo ülkenin koşala get jona şairdi. Yok, men mında çıkpayt bolчумун эфирге, мына ачык, мында çıkpayt bolчумун да. Men бирок жаңга тиди булар, Келгиле жигиттер, бири келди, баткен вопросун чечип койлу. Навсегда чечип койлу. Өзүңүз эле мына бизге жакын мына биздин курактагы муундар. Келиңиздер, мен учуп барайын ошо Баткенге барайын, ошо тажик менен тең ата сүйлөшөм мен, лично өзүмчө. Ошо Рахманың менен да сүйлөшөм, Путин менен да сүйлөшөм, любойңо сүйлөшөм. Акылым жетпесе бер местаны мен өзүм ошону чечем, ошо чек ара маселесин. Чече албайсың, бер мага бер ошо укукту бер, мен барып чечип келем. Рахманыңды да итерип коем, башкасын да итерип коем менен. Өзүң кош итерип коем менен. Адам жанын кажайтайсыңар, эркек болгулачы. Ушунчалык коенек болосуңар, уят эмеспи? Мыйзамсыз болсоңар да кичине эркерээк болгулачы. Туугандар, келиңиздер, буларга көңүл бурбай, бул далбоептор ошол чече албайт десе. Өзүңүзгө мына карапайым элдин балдары чогул алдыдагы ошо чек ара маселесин чечели. Барып ошол Көкташ айылына барып, ошо 4 көчөгө туралы. 60-та атышалы. Жыртышта жыртышалы. Эркекпизби? Эркекпиз. Эми оны эки далбоеп коенектер окшоп отурсак, канча деген жарандардан айрылып калышыбыз мекен ошо чек ара маселе. Бул далбоептердин мен төгүнбөйүн оттум эле эфирдечи. Мына далбоептердин ток иши порнография, бирөөнүн төшөгүн алынмай, прокуратурага чакырмай ошо 275 метр боюнча. Далбандар, мына эки Ташиев менен Садыр Жапаров чече албайсың, жылнак жыттанбай, эркекче айтайын акы. Сайбал кылдыңар ушу, эркекче айта турган болуп калган. Уялбайсыңар мына. Эркек деген намыс калды силерде? Же жокпу силерде эркек деген намыс? Ойлонолу, канчадан бери жүрөт, мына чечиш керек, мына чек ара маселесин чечиш керек. Акылың жетпей, анда чек ара маселесин асылба, сүйлөбө. Булар Тажик Республикасы. Булар баягы агайды Адахан Кимсанбаевди прокуратурага чакырбадыбы 275. Ошону булар бу жетимдер легализовать этип берейин отур. Бу жетимдерчи, ошол нерсеничи. Бул мен билишимчечи бул далбоептордунчу. Туугандар, келиңиздер. Мен эркекмин деген намуздуу жигиттер болсо бу далбоептор көңүл бурбайлыдан ГКМБ-сында, МВД-сында көтүгө аскейин барып ошо чек ара маселесин чечелин. Бу далбоепторго ишенсек, бирок канча деген жарандардан айрылып калабыз азырчы. Мурдасында 44 жарандан айрылдык эле, бунусунда дагы 100 жарандан айрылып калышыбыз мүмкүн туугандар. Согушабы, до конца согушалы, до конца. Биз дагы. Колуңан келбей кет, мен сага айтып атам, Ташиев кет, Садыр Жапаров кет, колуңан келбей атат. Мен болгондо мен барып мен бүтүрүп коймокмун. Бер мага ошо укукту бергин, ошо Рахманың менен тең ата сүйлөшөм мен ошо Рахман мененчи. Барып алып кечирим сурап жүрүшөт эне. Барып алып визит менен, официальный визит менен. Уят да бул нерсе. Колуңан келбей кет, сага 3 күн срок. Өз арызың жаз, Садыр Жапаров. Мен өз милlettim аткара албай калдым. Мен далбоеп экенмин, мен лох экенмин, мен койнек экенмин, мен зе экенмин, заключенныймин деп жаздагы кет зайбал ушуна. Эркекче сөгө турган болуп калган өзү чакыр күндөрчү. Сөкпөйүн десең сөктүрөсүң. Колуңан келбей, нахуй келдиңе түрмөңдө жата бербейсиң ошол жерден. Колуңан келбегенден ошо 5 жылың калды эле, бир 4 жылың калды, 3 жылың калды, 3 жылың до конца отуруп койсо, жок дегенде абройлуу болот элең. Оякта бирөөсү порно-продюсер, дагы бирөөсү бир нерсе. Уят биз Баткен маселесин чек арасын чечишибиз керек. Чечкүнү решение кабыл алышыбыз керек. Унчукпай, бизди гранатомет менен атса, автомат унчукпай отурган туура эмес. Мына ачык айтайынчы. Уят деген болуш керек. Мына намыз деген эркексиң менен чык эркексиң чык да Рахман менен разнараз чык да жанчып кой. Колуңан келбей, онда кет посттон. Бизге эркек президент керек. Мыйзамсыз болсо да эркек болсун. Жанды кажат айтыңар, тооба кылдым, карасаң Темирлаев, порно звезда, ошолордун төшөгүн алынып жүрдү. Биздин ГКМБнын милдети эмнеде? Обязанности, туугандар. Ошо сыртта эл откан душмандардан сактоо турабы? Ошо менен тажиктер менен алышкыла, ошолор менен согушкыла каласаңар. Кой дейсиң, унчукпай отур, ушу малга келип унчукпай отур. Кыргыз элим тойгончу, ушу далбоепторго ишенген, биз акмакпыз ушу далбоепторго ишенгенчи.
Bürösü жүрөт, үкәсі жүрөt ayakta enengizge. 4 kişini alıp çıkıp alıp, ağ uyudun alın oturup aldılar. Uyat de, o şair degen bu dalba yok biriniz. Oşo akasını işengen, taşıga işengen bu dalba yok birine. Açık aytarsın. Biz degen mamleketlik dengelde oşo çegara meselesini çeşip koy. Oşol jerge ber vayskаны. Pagrandı koy oşol jerge. Sastavды көбөйт oşol jerde. Pograniçniklerde. Қолыңан келбей кет нақ. Мен айттым ғой, арызым жазды отам мен Садыр Жапаров жаз. İşte turgan adamlar var prezident. Sen işte alsan bizge okşagan жаш жигиттер var, iştep beret. El üçün iştep beret. Sağ okşap ertenen bir de aytıp, geçinde bir de aytıp na. Kazino adalırak dep uyalbaysın arını. Жүрөсүң аны аяктагы bir далбоя бекзатты өзүңөргө шерик кылып алып. Туғандар, ойланолу туғандар. Мындай болбойт, бул акмакчылык бул. Бул деген коенектик бизге татыктуу мындай президент керек, эркек президент керек. Күчүң бар мындай көрсөтө турган жүздү көрсө. Эсте ушул маалда Атамбаев болгондо Рахмандын көтүн айырып коет болчу. Айырып коет болчу. Мен мына калыстык сөзүм айтып кой. Атамбаев болгондо айырып коет болчу мен. Мен Атамбаевдин мен себеби буну духта, рухуда күчтүү Атамбаев. А бул эки коенек только бизнеси 2 күндө 37 milyon prибыль тапмай, бензин сатмай, мазут сатмай, ошо мен bir жээнни жеттим, өзгөндө прокуратурада прокурор жеттим, bir жээнни жеттим, Томаста директор, bir өкүл баласы Жалал областы губернатору, ушинтип эле алек туугандар, уялыш керек да, уялыш керек. Кичине деген намус бош, эркек деген намус барбы буларды мен ошентип ойлойм. Чынды, айтыш керек да, айтканга туура келип атат. Мен айтпайын дедим, мен унчукпай отуруп турайын, кой ушу акмактар кичине иштеп алсын, дөперастар депчи. Айтпасаң, адамды какшайтып энеңизге о жерде унчукуп атат. Bir söz сүйлөп койду булар, сүйлөбөйт дагы. Булар азыр далбоёптор, менин билишимче, бул далбоёптордун мындай болду тугандар. Азыркы ситуацияда Темирлаев, Адахан Кимсанбаевичтер бар го, ошолор баягы проблемасын чечип атканда Тажикстанга сону колтур. Bir кичине войнушка ойноп койгойлу. Ошону кылсак элдин манайы ошак өтөт деп ойлу. Ошондой болуп атат тугандар. Булар суранса керек андагы. Кичине ок атып койсоңор биз мына элдин мүнө биягын буйруп коелу оюн деп. Энең дурайында. Акмак булар мен айткам. Акмак булар адам никогда адам болбойт. Ошо Ташиев деле Садыр Жапаров да адам болбойт никогда. Булар эшектерди ким алып келсе дагы эшек булар. Adamды какшайтасыңар, сүйлөбөйүн дейсиң, сүйлөтөсүңөр, тоба кылдым, Дегиле, адам болгулачы, жок деген адам болгулачы, кичине элге кызмат кылгачы, болгон тажрыйбаң жоктугун, сабатсызыгың жок болсоң, не кереги бар президенттикке барып, ойлонбойсуң, түрмөдөн чыгып атканда, качып чыгып атканда ойлонбойсуң. Мен далбоеп болсом бир энеңизге, бир түрмөдө отурган бир далбоеп болсом, чыгып алып бийликти басып алсам, туура эмес, эл эртең кыйналат деп ойлонбойбу эле? Же ona досу ойлонбой, психбанзада учетко турган досу. Азыр буну алып чыгып алып, канча деген элдин каргышына калам, убалына калам деп ойлобой булар. Бул бийлик мыйзамсыз, мен сиздерге айтып коем. Булардын деңгээлин көрдүңөр, төшөк маселесине кирип кетти. Ошол ким? Ошо Ташиевдин эле карындашы бар, эжеси бар, апасы бар Ташиевдин эле. Кызы бар мисалы. Же Садыр Жапаровдун кызы жокпу, же эжеси жок, катыны жокпу? Карындашлары бар да, ошолордун эле ошентип иш кылып атканын тартса жакшыбы? Бул деген биздин личный пространствого кирип кеткен болот бул. Буга позволять этпешибиз керек мындай нерсегечи. Буларга эч ким укук берген жок. Скрытый камера берип, огулуп, бугулуп. Оноо баягы 7-чи канал, кайсы канал беле, баягы регион каналдагы. Баягы далбоеп бар өткүр деген. Мен эскертип коем. Ташы жакында кетет. Ташы же чабылат, мындай айтканда. Же Кагантиге окшоп чалтак жейт, же отставка кетет бир күнү. Анан камалат. Мен сиздерге айтып коеюн, ошону эскертип коеюн. Ошондо өткүрдүн өтүн үзүп алам мен. Мен жөнүндө да эфир чыгарып тур, бул өткүр деген далбоепчу. Эми Бекзатка сөз жок. Туугандар, эркек бололу, ким болобу, эркек бололу, жок дегени чегара маселесин чечип коелу. Согушам десе согушалы, до конца. Зато баягы не деп коет, эркек чөлөсүң. Туурабы? Жок дегенде чегара маселесин чечип кое өлөсүң. Ошол Баткендеги элине жок дегенде биздин жардамыбыз болот. Эми ошол эки далбоеп тап келип алып, эми Кыргызстандын Манастын урпактары деп жүрдүк эле, бу далбоептер тажиктерге ниже принципа кылып чөгөлөтүп койду. Ойлонду. Ойлон.
Ve men de erkekmin Sizler de erkeksiniz. Çıkkıla şu dalbayaplarga işengen adam biz daha dalbayapız. Açık aytayın. Oylonbaylı, oylon iş kılalı de. Ana bu dalbayaplarga iş yapırsan erten Özbekistan uşuntu kılışı mümkün. Ana Kazakistan uşuntu kılışı mümkün. Biz men teң ata hiç kim süйлöşpeydi. Sebebi bular mıydamsızlar. Bular bir türmede oturgan bir zaklычон demek Sadır Жапаров. Oylonol tuğanlar. Gelinizler. Men sizlere aytıp otam. Biri gelin ağı tuğanlar. Kırgız elin ulutun geleceği, жаңы mundardın geleceği, özünüzün geleceği, bala çakağızın geleceği, neveriyözün geleceği üçün tuğanlar. Biri bunlar eşeğine kılavuzlar, çegara meselesini bir yol top tüktop bardığın çeçeli. Ekinci şonda jarakat alıp alsın bizim jaranдар. Bizim jarandarыбызды урдап чыйып, Тажиктин солдаттары урдап кирип кетпесин. Ошо вопросы чечели дагы болду. Контрабандасына чете, ошол жерде контрабанда өтөт тугандар. Ошол жерде наркотаргоо өтөт. Ошол жерде мафия бар, наркотрафик боюнча мафия. Ошол жерде көп нерсе маселелер бар тугандар. Бул наркотрафик менен күрөш үчүн тугандар эмне кылыш керек? Анчын биз өзүбүзчө саясат жүргүзүшүбүз керек, саясатты өзүбүз жүргүзүш керек. О Москванын оозун карабай, же да бирөөнүн оозун карабайчы. Өзүбүз саясат жүргүзгөндө ошо маселе чечилет. Бирок бул эки дөпөрат чече албайт ал нерсени. Себеби деңгээли жетпейт. Деңгээли жетпейт. Ошол үчүн мен сиздерге айтып атам, келиңиздер биригип туруп ошо чегара маселесин чечели. Бул иштелбей, бул отставкага кетирели, импичмент. Мына азыркы мына депутаттарга айтып кетем. Импичмент жарыялап бул далбаяпкачы. Бул иштелбейт. Адам болбойт бул далбаяпчы. Мына ачык эле айтайын неңиз кейин. Сөгүнбөйүн деп атып сөктүрүп атасыңар меничи. Келиңиздер биригелип ошо чегара маселесин чечип, кыргыз элинин жашоосуна жеңилдетип, арзанчылык кылып, бензинди дагы басын түшүрөлү дагы тугандар. Өзүбүзгө бек бололчу жок дегенде, өзүбүздү коргоп калалычы тугандар. Өзүбүздүн жарандарыбызды чегарада өзүбүздүн жарандарыбызды сактап калалы тугандар. Булар бизге нападение кылып атат, биз аларга нападение кылган жокпуз тугандар. Ошол жерде мен айырмачылык ошол жерде болуп атат тугандар. Мен суранам, кыргыз элинен суранам тугандар. Келиңиздерчи. Şu gelecekte mundарды ойлосок, бала чакаңардын тагдырын ойлосоңуздар тугандар. Келиңиздер биригелип ошо акмактарды бирөөсүнүн импичмент өкөн тең эле түрмөгө тыгып туруп, пажизин берип туруп, ошо чегара маселесин чечем деген жигиттерди, мыктыларды коюп туруп, ошо чегара маселесин чечтирип тугандар. Ушул боюнча токтотолчу, канча деген жигиттерибиз жарандарыбыз өлүп кетти. 44 жараныбыз өлүп кетти. Ошонун 44 жарандын 40-ы чыкпай туруп, мына бир дөперасы барып кечирим сурап, бир дөперасы официальный визит менен барып келди. Бул дөперасыларчы. Ойлонолчу, ойлонбойлу, силерге Кыргызстан керекпи? Мага керек. Мен жададым, эркекче айтайын, сыртта жүрүп мен жададым, эркекче. Ошол ачка калсам да, коч калсам да ошол жерге барып Кыргызстан деген мамлекетти сактап калалы тугандар. Бул дөперасылар же Россияга бир регион кылып берет, же Кытайга бир провинция кылып берет тугандар. Мен сиздерге ошону айтайын дедим эле тугандар. Келиңиздер, чегара маселесин булар чече албайса, биз лично мына духовистый балдарга кайрылып кетем, намуздуу жигиттерге кайрылып кетем тугандар. Биригели дагы бара, ошо Баткен проблемасын чечели да, ошо боюнча ошо Баткен проблемасы көтөрүлбөсүн чегара маселеси. Бу далбайыптарга ишенсек, эртең Баткенибизден айрылып калышыбыз мүмкүн тугандар. Анан кийин сүйлөсөң баягы ыйлагандын көзү жаман деген сөз бар го тугандар. Силер жаман көрбөңүздөр тугандар. Мен да сиздерге окшогон жарам, карапайым элдин баласы болом тугандар. Менин жаным чыкканым тугандар. Булардын деңгээли ниже плинтуса түшүп кетти. Булар баягы бирөөнүн төшөгүн пайлап, бирөөнүн көтүн пайлап эле жүрөт буларчы. Ошо ГКМБ ушундай малдарда ошондойлорду чечиш керек. Ошо Баткенге окшогон проблемалуу жерлерди барып ошол жерде иштеш керек. Анан кийин сүйлөсөң эле жаман көрүп огласаң, жаман көрбөгүлө. Чындык чырылдайт дейт. Ачык чындыкты айтсаң, ошентип жаман көрөсүздөр. Ошон үчүн мен эфирди аяктап атып, баарыңыздарга саламаттуу болуңуздар тугандар. Чегара маселесин чечебиз. Булар эки дөперат чечпесе, биз чечебиз тугандар. Мен ушул жигиттерди чакырып кетем, мен личкама чыгыңыздар тугандар. Ошол Баткен Көкташты ошол жерге барып 4 көчөнүн проблемасын чечип, ошол жерде тажиктердин ордуна коюп коебуз тугандар. Мен духумда, рухумда жетет. Мен сиздерден суранып келем. Мага кайрылыңыздар. Мен ал проблемасын чечкенге аракет кылам. Себеби тугандар, бул далбоёптор чечпегендигине байланыштуу булар суранды, по-моемчу. Ошо элдин оюн ушака буруш үчүнчү тугандар. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекеев Эмил Маликович.